Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү математика сабагында кайрадан эле мисал маселелерди чыгарабыз. 372 иш. Тегеректин аянтын болжол менен аныкта. Тегеректи карайбыз. Ал үчүн кичинекей квадраттарды эсепте. Канча квадрат турат эсептегиле. Ар биринин аянты 1 сантиметр квадратка барабар. Тегеректин аянты болжол менен 28 сантиметр квадрат. Силердин жыйынтыгыңар кандай болду? Өзүңөрдүн жообуңарды айткылам. 373 иш. Гүл жасаш үчүн түстүү кагаздан ушул сыяктуу бөлүктөрдү кесип алыш керек. Көрүп турабыз балдар. Ушул сыяктуу гүл жасаш үчүн бөлүктөрдү кесип алышыбыз керек экен. Түстүү кагаздан канчасы керек экенин билиш үчүн ушул бөлүктүн аянтын билүүгө туура келет. Бул бөлүктүн аянтын кантип табабыз? Ойлонуп көргүлө. Тунук нерсени, бул айнекти, пленканы пайдалансак болот. Формасы ушул сыяктуу тик бурчтук болбогон нерселердин аянтын палетка деп аталган аспап менен ченешет. Бизге берилген тик бурчтукту карайбыз. Ушул сыяктуу тик бурчтук болбогон нерселердин аянтын палетка деп аталган аспап менен ченейт экенбиз. Анын түзүлүшү эң жөнөкөй. Бул бетине 1 сантиметр квадрат аянттагы бирдик квадраттар түшүрүлгөн тунук айнек же пластик пластинкасы. Эми биз силер менен гүл жасап көрөбүз. 374 иште гүлдүн жалбырагын алып, аянтын палетка менен аныктап көрсөк. Гүлдүн жалбырагын алабыз, биз жасайбыз деген жалбырагын алабыз дагы. Аянтыны палетка менен аныктап көрсөк. Аянты канча чыкты? Жообуну жазгыла. 375 иш. Узундугу 6 сантиметр, туурасы 4 сантиметр болгон тик бурчтуктун периметрин жана аянтын төмөнкүлөрдөн тап дептир. Биз узундугу 6 сантиметр, туурасы 4 сантиметр болгон тик бурчтук сызгылабыз. Аны сызгандан кийин периметри менен аянтыны табышыбыз керек. Эми бизге берилгендерди карап чыгабыз. Кайсылары тик бурчтуктун периметрин жана аянтын түзөт? Муну билишибиз үчүн биз тик бурчтуктун аянты менен периметрин өзүбүз өз алдынча чыгарып көрөлү. Андан кийин бул жерде туура жоопторуну белгилеп жазалы. 376 иш. Бул жерде бизге амалдар берилиптир. Муну ирети менен чыгарасыңар. 377 иш. Маселе. Аралыгы 620 километр болгон эки шаардан бири-бирин көздөй эки машина чыкты дейт. Эки шаардан бири-бирин көздөй эки машина чыгыптыр. Биринчиси 220 километр, экинчиси 187 километр жүргөндөн кийин токтоп калышты. Машиналар бири-биринен кандай аралыкта болушту? Кантип табабыз балдар? Аралыгы, эки шаардын аралыгы 620 километр экен. Ал жерде бирин-бирин көздөй эки машина чыгыптыр. Биринчиси 220 километр, экинчиси 187 километр жүргөндө токтоп калыптыр. Машиналар дейт. Бири-биринен кандай аралыкта болушту? Биринчи машина менен экинчи машинанын аралыгы канча? Кантип аныктайбыз балдар? Кайсы амалды колдонсок биздин маселебиздин жообу келип чыгат? Жана чиймесини чийип көргүлө. Кандай чийме чыйсак туура болот? Үйгө тапшырма 378 иш.